Нарушениялардын баарын ким крышевать этип келген? Анын баарын билебиз. Прокуратура органдары текшерүү иштери жүрүп атат. Коркутуу болот абы? Ар кандай болот. Бир Кудайдан гана коркуш керек. Акча сунуштуулар дагы көп болуш керек. Андай да болот. Ал киши ал турган басканын өзүн сүрөткө тартып, пиар кылганга эле аракет кылган кишилер деп эсептейм. Саясатка астейдил аралашайын, кадам таштайын деген пландарыңыз бар беле да? Мындайча барча айтканда мечтам бар. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде Бишкек шаарынын вице-мэри, акыркы учурларда популярдуулукка жетип жаткан мындай жетекчилердин катарында турган Нурдан Орунтаев мырза келди. Атайын убакыт бөлүп келгениңизге рахмат айтабыз. Анда эмес алгачкы суроону баштайлы. Биз сизди негизи кече чакыралы дегенбиз. Анан кайсы бир объектилерди тазалоо, иреттөө менен бошой албайт экениңизди уктук. Негизи иш графигиңиз ушул шаарды иреттөө, тазалоо менен мындай жыга окшойт. Иш графикте ар кандай маселелер бар. Иш графигибиз аябай мындайча айтканда тыкыз. Анан кээ бир учурларда ушул Бишкек шаарынын ичиндеги жайгашкан жанакы мыйзамсыз объектилерди тазалоого дагы өтө көңүл бурабыз. Ошого байланыштуу кээ бирде ушундай баягы келе албай да калабыз. В принципе, ошондой. Ушул шаарды иреттөө, тазалоо иш планыңыздардын азыр кайсы этип андасыздар? Башталышыганабы же ортолоп калдыңыздарбы? Канча объект алынды, эми алынат дегендей? Азыркы күндө биз бул жылкыга айтканда жыл башынан бери бир 3000ге жакын объект алдык. Бул Бишкек шаарынын ичинде жайгашкан. Майда барат объекттер аябай көп. Рекламдык конструкциялар, жарнактар, ошондой эле күркөөлөр, заборлор, көп түрлөрү. Анан бүгүнкү учурда ортосунда же башында деп айтыш кыйын, бирок биз өзүмдүн жеке оюм боюнча бул башталышы. Дагы көп, Дагы көп. Азыркы учурда мынакей биздин Кыргыздын тарыхында эң чоң, эң салымы чоң болгон биздин инсаныбыз бар. Бул биздин атабыз Чыңгыз Айтматов. Атабыз ошонун ысымынан коюлган көчөсүнөн баштадык. Бул негизи эле бул көчө стратегиялык көчөлөрдүн бири болуп эсептелет. Жана ошондой эле конокторлор тосуучу көчө. Ошондой эле биздин көп мындайча айтканда көңүлүбүз бурула турган көчөнүн бири болуп эсептелет. Именно ушул көчөдөн башталып бул Айтматов проспектиси. Азыркы учурда жумуштар толук кызып жүрүп турган учуру. Жана ошондой эле башка көчөлөрдү дагы баягы калтырып койбостон аларга дагы көңүл буруу менен алекпиз. Мисалга алып келсек, кечээ эле болгон ушул Батуми рестораны. Ошол Батуми рестораны боюнча шаардыктардын арасында колдогондор дагы бар, анан мындай сындагандар дагы бар да. Эми ошол сындагандардын баягы пикирин дагы угуп көрөйүн деп кече атайын изилдеп атсам, эмне үчүн ошол мисалы Батуминин мисалын ала турган болсок, эмне үчүн ошого мындай убагында уруксат берип койгон, көз жумуп койгон жетекчилер ачык айтылбайт? Эгер мэрияда иштеп атканы бар болсо, мурдагы жетекчилерден же бөлүм башчылардан эмнеге баягы чара көрүлбөйт аларга дегендей сын айткандар көп экен да. Ушуга кандай жооп бересиз? Нарушениялардын баарын ким крышевать этип келген? Анын баарын билебиз. Айыпжанов Бакыт, начальник отдела СКМ ГУВД города Бишкек. Анын эмнен алардын карызын кантип кутулат? Эми бул боюнча айта кетсек мындай. Эми убагында бул Батуми рестораны 5 жылдык ижарага берилген. Ижарага берилгенде жанакы жеңил типтеги кафе салыныш керек болчу. Жарымына гана. Ал эми жарым жери бул парковкага деп берилген жер болчу. Муну деле биз баягы инвентаризация учурунда билинди, жана ошондой эле материалдарын көтөрүп чыксак, срогу ушул май айында бүткөн экен. Ошол себептен биз муну биздин коомдагы туура кабыл алат деп эсептедик. Жана мындай өтө мыйзамды одоно бузгандыктардын биз алдын алышыбыз керекпиз. Ошол себептен жанагындай чечим чыгарып, бул ресторанды биз бузуп, ошол эле ресторанын ордуна жанагындай элге ыңгайлуу болгон парк болобу же сквер болобу ошондой салууга баягы аракеттенип учурундабыз. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле бул ресторанын астында көптөгөн мындайча айтканда кылмыштуулуктар бар. Тартип бузуулар көп катталат.
жана ошондой эле ошол жакта жашаган адамдарга көп ыңгайсыздыктарды алып келет. Ошол себептен жана андай чечим кабыл алып, бул ресторанды баягы бузууга аргасыз болдук. Мындан мурун биз бир нече жолу баягы айтып келгенбиз. Баягы документтериңерди түздөгүлө, мыйзамды бузбагыла, парковка боло турчу жерде парковка кылгыла. Жеңил типтеги, значит, жеңил типтүү болуш керек. Капиталдык курулуш болбош керек. Фундамент куюлбаш керек. Эми тилекке каршы биздин дагы кээ бир предпринимательдерибиз деп койсок болот. Ошолор дагы мындайча айтканда көзгө албай келген да. Анан ошондой жанагындай биз жумуштарга аргасыз болуп атабыз. Ал эми убагында берип койгон же тигинтип койгон, мынтип койгон дегенде эми аны өзүнүн тийиштүү биздин мамлекеттик органдар бар. Мындайча айтканда прокуратура органдары, милиция органдары, улуттук коопсуздук комитети, биз аларга дагы каттарын мен билгенден ушу жөнөтүлгөн, текшерүү иштери жүрүп атат. Бул жер маселеси негизи эле Бишкек шаарында эмес, бүт республика боюнча оор маселелердин бири. Ошол эле жерден биз бюджетке акча толукташыбыз керекпиз. Бүгүнкү учурда мынакей айта кетчү нерсе, ушул мэрияга келип иштегенден баштап ушу 1 жылдан ашып калды. Вице-мэр болгон чакта ушул мүлктү башкаруу департаментинин директору болуп жарым жыл иштедим. Ошол учурда мен келген учурда 2022 жылдын башы болчу. 2021 жылдын аягы менен болгону ушул жер жана мүлктөрдөн чогулган акча болгону ушу 600 миллиондун тегерегинде болчу. 2022 жылды биз 1 миллиард 150 миллион сом менен жаптык. Бул эки эсе көп. Ошондой эле мынакей бүгүнкү күндө эртең мененки информацияга караганда ушул эле жер маселеси боюнча, ошондой эле мүлк маселеси боюнча бизге түшкөн акчалардын саны 370 миллион сом болуптур бүгүнкү күндө. Былтыркы жылга салыштырмалуу ушул учурга чейин 160 миллион сомго көп акча чогултуп турбуз. То есть мен мурунку өзүбүздүн кылган жумушубуздун мындайча айтканда дагы контролго алып, ошонун аркасынан ушунча акча чогулуп атат. Быйыл биз 2023 жылды 1,5 миллиардга чейин акча чогултууну пландап жатабыз. Биз жанакы билдирүүлөр таратканда кээ бирөө баш ийип алат. Кой, чыгып кетиптир, мен туура эмес турат экенмин, кой алайын деп. Кээ бирөө албай, жок, мен албайм деп, наоборот бизге каршылык көрсөткөндөр бар, арыздангандар бар. Ошол себептен көбүнчө ушул албай койгон учурлар аябай көбүрөөк болот да. 1% менен айта кеткенде бир 70-30 30% баш ийип алат. 70% биз баягы күч менен алганга туура келет. Нурдан мырза, эми мындай да Кыргызстандагы болгон мен баймын дегендин, мен олигархмын, мен саясатчымын дегендин бардыгынын айылда бир жылкысы эле болбосо бизнеси Бишкек шаарынын ичинде. Туура. Анан сиз мыйзамсыз курулуштарды алууда артынан олигарх же депутат же да бир жогорку кызмат адамы чыгып калышы турган иш да. Ушундай учурларда кандай кыйынчылыктар жаралып атат мисалы? Кыйынчылыктар көп. Мисалы Кысчаны айтыш керек. Бут тосуулар болуп тургандай. Ар кайсы адамдардын, мындайча айтканда, чоң адамдардын атын жамгандар да бар. Кээ бирөө келип даже түз кайрылгандар бар. Аны ачыгын айтыш керек. Бияктан эми коркуп отура берсең, анда мынтип иштебеш керек. Болгону бир Кудайдан гана коркуш керек. Калганын мыйзамды алып кетиш керек. Мыйзам баарына бирдей. коркутуу болуп атабы? Ар кандай болот. Ар кандай ситуация болот. Мен өзүм баягы өмүр баянымда айта кетчү нерсе, өзүм милиция кызматында 10 жылдан ашык иштедим. Андан мурун 5 жыл академияда окугам. Андай коркутуу ошол милицияда иштеп жүргөндө да бар болчу. Андан уже коркуп берсең, анда иштебеш керек. Анда кетиш керек. Акча сунуштуулар дагы көп болуш керек.
андай дагы болот. Эми конкретно айтыш үчүн да биз мындай да ага жеткирбестен мен аракет кылам, ошо суммасына жеткирбестен мен отказ берем. Жок болбойт, жакындабагыла, мага келбегиле. Бүттү. Сөздү ошо менен токтотом. Бир батирден баш тарткан учур болгондор балким. Эми айтып атпаймынбы, суммасына жеткизбестен биз отказ кылабыз. Даже ага сүйлөшүү жөнүндө вообще сөз болбойт. Сиз отказ бергенге успеть этпей суммасын айтып калгандар жокпу? Жок, кандайга жеткирбейбиз. Жакшы, Нурдан мырза, мисалы Колгон келсе алып туруп менден кечирим сурап кой. Эгер келбесе бала, мен сага угроза эткеним жок, могул сөзүң жөн калбайт. Катуу айтып болсом, кечирип коюңуз. сизди урушту, тилдешти, зекиди. Бакыт Үсөнов биз баскан жолду басып ал деди. Анан сиз коомчулук муну тез кабыл алды. Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы, коркутуулар ушундай сыяктуу элеби? Ошондой сыяктуу болот, ар кандай. Ал эми ал маселе боюнча чынын айтканда бул маселени козгогонун деле кажети жок. Себебин айта кетсек, бүгүнкү күндө ал жол салынып атат, салынды. Ал забор алынды. Ал эми Элмурза Ракиевич Сатыбалдиев, бул депутат, жогорку кеңештин депутаты, ал кишинин дагы өзүнүн орду бар. Ал кишини да биз сыйлашыбыз керекпиз. Ал киши менен дагы мындайча айтканда мен эч кандай жеке мындай мамилем да жок, бирок мен ал кишини как депутат катары, ошондой эле эл өкүлү катары сыйлаган, бул менин түздөн түз милдетим. Аны биз сыйлашыбыз керекпиз. Элмурза Ракиевич эми өзү жакшы киши. Эми анын ачыгын айтыш керек. Эч кандай мындай мен ага доомат кылып, ал киши мага доомат кылган эч неме жок бизде ортобузда. Сизге интернет желеринде Баламер деген лакап ат менен көп мындай билдирүүлөрдү окучу болдук. Бул эми жаш болсо дагы кыйын мэр болчу жигит экен деген түшүндүрөбү, же болбосо өзүнүн баягы ыгар муктарынан аша чапкан бала экен деген түшүндүрөбү, ар кандай кылып каш кылып жазышат экен. Сиз өзүңүз ушул лакапты кандай кабыл алдыңыз? Чынын айтканда, Алла Таалам берген, менин өзүмдүн атым бар, Нурдан деген. Ошол эле ат чыгат. Бул атты мен өзүм атам коюп берген, атам атап берген. Болду, ошол ат чыгат. Нурдан. Ал эми ар кандай каймана аттарга мындай туш кылып өзүңдү өзүң мындай көтөрмөлөгөн, ал мага андай неменин кереги жок. Жанагы көп кабыл ала бербейм, жана көңүл дагы бурбайм ага. Сиз эми акыркы учурларда өлкөгө, айрыкча бишкектиктерге таанымал, популярдуулукка жетишкен өзүнүн бир колдоочуларыңыз пайда болду менимче. Популярдуу жетекчилер же андан ары өскөн тажрыйба бар, же мисалы арты тескери эффект берген тажрыйбалар дагы бар да. Сиз дагы азыр мындай кайсы бир деңгээлде популярдуулукка жетишип атасыз да. Атыңыз белгилүү болуп баштады, колдоочуларыңыз бар дегендей. Анан бунун артын кандай көрөсүз сиз? Кудайдын буйруганын көрөбүз. Ошону көрөбүз. Болгону ниетти түз коюп, жумушту тааткаш керек. Кыргыз элибиздин, жерибиздин мындай өнүгүшүнө салым кошконго аракет кылсак, Кудай Таалам маңдайыбызга жазганда көрсөтөт. Ошол себептен болгону ниетти түз коюш керек. Алладан ушуну жакшы ыйманды сураш керек. Ошондой эле ишиңе ийгилик сурап, ошол элди, болгон жумушуңду ушу элдин маселесин чечип бергенге арнасаң, Кудай Таалам жалгыз калтырбайт деп эсептейм. Келечекте мындай саясатка астайын аралашайын, кадам таштайын деген мындай пландарыңыз барбы алда? Мындай деле план жок. Чынын айтканда мен ушу бир эле мындайча орусча айтканда мечтам бар. Ошол бир атын чыккан инсандардын арасына кирип, ушу элге жерге кызмат кылган деген адамдардын, ушундай эле биздин инсандардын арасына атым калса деген эле оюм бар. Резонанстуу окуяларды ала турган болсок, баягы Бишкек мэриясынын алдына митингге чыгышпадыбы баягы гараждарды иштеткендер? Алар митинг кылып чыкса, сиз чыгып туруп антимитинг кылбадыңызбы? Анан баягы Элмурза Сатыбалдиевдин дагы үйүн коомчулукка айтып салдыңыз. Кызматкордуңуз этика жагын бузуп алган жокмун деп ойлобойсузбу? Эми менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча, ар бир нерсенин өзүнүн аты менен айтыш керек. Кандай маселе болбосо да атын айтыш керек.
Муну биздин коомчулугубуз билишибиз керек. Эгер муну жаап жашыра берсек, анда мындай нерселер кайталана берет. Ошол эле мисалга алсак, жанакы гаражный кооперативтердин митинги боюнча. Эми гаражный кооперативтер кайсы жылы түзүлүп, экөөбүз жок кезде түзүлгөн нерсе болчу. Жана ошондой эле бул жери мамлекеттин жери болгондойун, бул да акча алып келчү жерде. Туурабы? Ал жерге акча алып келбесе да, ошол жерге бала бакча болобу, мектеп болобу, ФАП болобу, медициналык кызматтар болобу, ошонун баары курулуучу жер. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын ичинде жер маселеси аябай оор. Ал эми ошол эле учурда жана гаражный кооперативтер менин информациям боюнча 60 гектарга жерди басып турушат. Анан же акчасын төлөбөсө, же ал жерди бошотуп бербесе, биз кандай кадамга барышыбыз керекпиз? Биз айтып атабыз, хорошо. Мамлекеттик боюнча мындай маселе жок, болгон ошол чыгып туруп антимитинг жасоо идеясы каяктан пайда болду деген суроо да. Бул автоматический реакция кетти да, чын айтканда. Мага мындай да, ар бир нерсени өзүн салыштыруу жол болуш керек. Ошол себептен жана айтып аткан жерим, ошол эле жерден канча деген мугалимдин, канча деген пенсионердин баа акчасын биз чогултууга үлгүрмөкпүз канча жылдан бери, 30 жылдан бери. Бул жөн эле бир 10 миллион эмес. Бул миллиард сомго чейин чыгып кетчү маселе. Миллиардтаган сомдордун маселеси. Ошол себептен биз анын бетин айтышыбыз керекпиз. Мыйзамсызбы? Мыйзамсыз деп айтышыбыз керекпиз. Ошол себептен жанагындай антимитинг эмес, бул болгону ошол жактан мен громкоговорительге айтканым, бул договорду түзгүлөө деген нерсе. Бул никоим образом митинг эмес. Бул биздин болгон жанакы жумушубуздун аткарылышын гана талап кылып атабыз. Биз айтып атабыз, албайбыз. Болгон акчасын төлөп бергиле. Болду. Ошол эле нерсе айтылган нерсе болчу. Аны антимитинг деп биздин кээ бир жарандарыбыз кичине формулировкасын которуп койгон нерсе. Антимитинг гана эмес, депутат Аслан Бекешев мырк дегендей кылып да сөз айтпады, өтө катуу сөздөр айтылды да. Анан не деген жүрүм турум бул дегендей кылыпчы. Ведет себя как мырк какой-то, стоит с ними митингует. Дастан Бекешев эми ал өзүнүн жеке ою. Мен ага эч кандай көңүл да бургум да келбейт. Аны ал киши менен да чын айтканда мен сүйлөшкүм да келбейт, ачыгын айтыш керек. Ал киши эми ал турган басканын өзүнүн сүрөткө тартып, өзүнүн баягы пиар кылганга эле аракет кылган кишилер деп эсептейм. Мен ага эч кандай личный же бир жеке бир мамилем да жок. Эми ал өзү айтты, ал өз сөзүнө өзү жооп берсин. Эми сиздин өзүңүзгө келсек да, мындай көбүнчө ызы чуу окуяларда жүргөндүгүңүз үчүнбү, коорс, мындай мүнөзү катуу кишидей көрүнөсүз да. Жашоодо кандайсыз негизи? Жашоодо жөнөкөймүн. Эми көбүнчө эле айтат, үй бүлөдөгүлөр да айтат, чын айтканда кичине мүнөзүң кырс депчи. Аны мойнума алам. Ал эми өзүнчө ар бир үйдө болгон отношениянын ар бири өзү ар кандай да. Балага болгон мамиле башкача, келинчекке болгон мамиле башкача, атага болгон мамиле башкача, ар бирөөнүн өзүнүн мамилеси бар. Эми ошол мамилеге тийиштүү аракет кылганга да аракет кылабыз да. Ошону туура мамилесин жасаганга да аракет кылам. Өзүм жөнүндө дагы айта кетсем, эмне дейбиз? Жөнөкөй эле карапайым ушул үйдүн баласымын. Өзүм негизи ушул Кочкор районуна караштуу Туз айылында төрөлүп өскөм, ошол жакта. 2 класска чейин ошол жакта окугам. Андан кийин Нарын шаарындагы интернатта окугам. Андан кийин Бишкек шаарында окудум. Ушу Бишкек шаарында окууну бүтүрдүм. Карапайым эле үй бүлөдөнсүз? Карапайым эле үй бүлөдөн. Ата-энеңиз эмне жумуш кылчу мисалы? Ата-энем соодагер, базарда өмүр бою. Өмүр бою ушу базарда иштеген киши. Эч кандай чоң кызматта иштеген эмес. Болгону ушул 2008-жылы апам каза болуп калды. Ал деле эч кандай немеси жок, баягы чоң бизнестери жок, чоң кызматы жок. Жөнөкөй эле базарда иштеген соодагердин баласымын, эли катары эле. Жакшы, анан сиз эми болгону 34-35 жаштагы жаш жетекчилердин бири болуп атасыз да. Анан мэрияга дагы келгениңиз кас эле болду. Келгенде могул шаардагы тартипсиздикти өзүңүз айтып атпайсызбы, 3000ге жакын объект алдык депчи.
кандай акыбалда калдыңыз? Бул мындай иш менен таанышкандачы, бул шаарыбыз эмне болгон дегендей болуп. Чын айтканда мен ойлочумун, ошо мыйзам бузуулар бар деп, бирок мынча көп экенине мен билген эмесмин чын айтканда. Эми ар бирөөнү мыйзам бузбай аябай көп болгондугуна байланыштуу ошондой эле жумушту туура алып барууга дагы, чечкиндүүлүккө дагы мындай түрткү болду да, чоң түрткү болду. Орусча айтканда мындай кардинальное решение нужно было. Без этого решить такие вопросы просто невозможно было бы. Нурдан мырза, атайын убакыт бөлүп бизге келип ушул суроолорубузга жооп бергениңизге рахмат айтабыз. Алдыдагы ушул шаарды иреттөө, тазалоо иштерине дагы көптөгөн көз салып турабыз. Дагы көптөгөн суроолор болсо чакырып дагы маек алсак сөзсүз келесиз деп ишенебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.